Bismillahirrahmanirrahim. Gelinler, kızlar, apalar, жаңы жылыңыз жакшы жылдардан болsun. Elimizde tinççılık, amançılık bolsun. Sümölöktün астында токочубузду бышырып алалык. Birden баарыбыз жакшынакай ниеттерибизди, тилектерибизди айтып, жакшы бышырып алалы. Сүмөлөгүбүз жакшы бышып, эл журттун батасын алалык. Жаңы жылыбыз жалгап, эски жылыбыз колдоп, эли журтубузда тынччылык болсун. Nooruz майрамын аябай жакшы майрамдардын бири. Ушундай жаңы жыл келип, баягы жер жаңырып, чөп чыгып, желин жарылып, сүт чыкты дегендей, ушу Nooruz майрамыбыз өзүбүзгө кут болсун. Кыргыз элине кут конуп, мамлекетибиз өнүгүп өссүн, жакшылыктар болсун, эл аман болсун, эл ичинде биз да аман болуп, ушундай дайыма жакшылыкка тамак жасап жүрөлү. Сүмөлөгүбүз даамдуу, таттуу болуп, көпчүлүктүн таңдайынан кетпеген жакшынакай тамак болсун. Сусын эмен сусын мал казанды майлап алалык. Эми бул илгертен ата-бабабыздан калган, илгертен бери келаткан сүмөлөгү. Ошонун жолун жолдоп биз дагы бала бакырагы менен бул жерде ошол келиндеримди, балдарымды чогултуп алып, сүмөлөк кайнаталы деп аракет кылып атабыз. Нанды болсо бышырып алдык, эми казанды майлап туруп, сүмөлөктү куябыз. Анамды нанга бата кылып, Куран окуп, биз сакалдуулар батабызды беребиз. Келиндер, балдар болсо сүмөлөгүн тындырбай аралаштырып турат. Bunu bir 12 saat pişirişimiz gerek. Hem bunun sümülökün susun kuygula. Hem Kudayım jakşılık bersin, eli jurtubuzda tinççılık bolsun, tokçuluk bolsun. Ökübötübüz gayrımdуу bolуп эле ушул бала бакырабызды колдогон жакшы жашоодо болушун, балдарыбызга Кудай өмүр берсин. Азырымызды суысын кuyup алабыз, андан кийин токтотпой куя бергиле, шарыны куя бергиле. Эми муну тындырбай эле аралаштыра беребиз. Эми экинчисине болсо, ундан өлчөсү менен ун чалып туруп, анан үстүнө куюп кайната беребиз. Анан биз бул наныбызды болсо бышырып алдык. Буга бата кылабыз. Bunu gelinler balдар bolsa aralaştırıp kaynata öğret. Gel Gülcemal, gel sen de aralaştır. Nooruz майрамыбыз жакшы майрам болсун, Кыргыздын майрамы экен, илгертен келаткан. Кут болсун өзүбүзгө, кут ап келсин, жакшылык, ырыскап ап келсин, молчулук, токчулук болсун. Баарыбызда, жерге, калкыбызда аманчылык болсун, бала бакырабыз менен баарыбыз түгөл аман эсен болуп, ушинтип Nooruz майрамын жакшынакай өткөзүп алалы. Gönül eski şamdanı, pırpırına haralı, makalı, gezgin
сүмөлөгүбүздү ассак бир жакшы элес түштү да. Могорки жерде роза гүл деп атабыз. Могорки жерде могу бөлүктүн баары Кыргызстандын 7 обласы деп ойлоп атабыз. Могу тегерегинде болсо желектин элесин чагылдыргандай бизге ушундай көрүнүп атат да могорки тегереги. Кыргызстандын желеги деп. Ушундай өзүбүздүн оюбузга ушундай келип атат. Кыргызстаныбызда ар дайым жакшылыктар болсун, тынччылык болсун. Амин. Кудай Таалам бүгүнкү күндү биздин жаңы жылыбызды Кудай Таалам жакшы көрүп, мусулманчылыкка ушул баш ийип бергиле деген мааниде бул сүмөлөгүбүз жакшынакай иреттүү болуп, балдарыбыздын жасаган эмгектерин Кудай Таалам байлаган экен, баалап сүмөлөгүбүз ошол боорекиде жакшынакай биздин Кыргыз жеригесинин жакшынакай элестерин берип, гүлдөгөн өмүрлүү, бактылуу, таалайлуу кыргыз элге жакшынакай ийгилигин берсин Кудайым. Амин. Күн менен түн теңелген Нооруз майрамы бүгүн Ысык Көл районунун Темир айылында өтүп жатат. Кече күнү ошол айылдагы тургундар сүмөлөк кайнатып кыргыздын ырым-жырымын, каада салтын өткөрсө, бүгүн Маданият үйүндө улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жол аталышындагы президенттин жарлыгына ылайык концерттик программа, каада салт, улуттук тамак аштын түрлөрүн мына ушул иш-чарада көрсөтүшөт. Бүгүнкү мына ушул өтүп жаткан майрамдык иш-чара кандай өтөт жана ошондой эле келген майрамга келген коноктордун маанайы кандай? Алдыда сиздерге айтып беребиз. Uçalım деген kuşumdu sakta, uçurum ular kızımdı sakta. O yaratkan bir yüzden surayımın elinde tokçuluk, molçuluk, umayene yoldosun dep bata kılıp koyulu. Amin. Babanı kanın kolu, mına septim uçtap, жылуу жерден конуштап, дубачыга, мунусу карыга, жетим жесирге, мунусу каргаларга, чымчыктарга, мунусу чычкандарга, курт кумурскаларга, калганы жетет мага жана сага. Түшүмүбүз мол болсун, оробуз даңга толусун, коробузга малга толсун. Elimizde tokçuluk bolsun. Amin, amin, amin. Бүгүнкү биздин Темир айылында Нооруз майрамына карата өтүп жаткан бу иш-чараларыбыз абдан жакшы көңүлдүү өтүп атат. Эми жаштарга рахмат, ошо баардыгын текши жакшы накай кылып уюштурган экен. Биз чалыбыз өкөздүн жашаганыбыздагы 60 жыл болгон эле, ошо бизге жакшынакай бизден башка дагы аталарына, апаларына ушундай жакшынакай сыйлыктарын берип сыйлап атышат. Ушул Нооруз майрамыбыз эми элдик майрам болуп аткандайын, ушул майрамыбыздагы жалпы элибизге куттуктоо айтам. Ушу майрамыңар кут болсун, өзүңүздөр ден соолукта болуп, аман эсен болуп, баарыңыздарга ала тоонун арчасындай узун өмүр каалайм. Көчөтөн бери биздин айылда чоң майрам салтанат болуп атат. Жалпы кыргыз элин Нооруз майрамы менен куттуктайбыз. Темир айылында өзгөчө шаңга бөлөнүп, бүгүн мына элдерибиз залга батпай турат. Көчөтөн бери биз ушул келиндерибиздин баары биригип алып, ушул дасторконго болгон дүйүн тамактардын баарын жасашты. Сүмөлөк кайнаттык таң атканча, ошолордун баарын бүгүнкү ушул Нооруз майрамына арнап, ушу жалпы биздин Темир айылынын элине ушул арнап уюштуруп атабыз да. Бул майрам бүгүн өз максатына жетти. Элдин маанайы сонун,
жаштарыбыздын маанайы сонун бир маанайы тартууланып жатат деп ишеничтемин. Садыр аке айыл аймагы Ысык көл району боюнча эң чоң айыл аймактардын бири. Бизде 27.299 население бар, калкыбыз бар. Ошол калкты, ошол 8 айылды камтыган айыл аймак. Ошол айыл аймактын ичинде ар кайсы айылдарда азыр ыргесе майрамдар, Ноорус майрамды өткөрүлүп жатат. Ошонун ичинен биз Темир айылды сиздерге көргөзүп жатабыз. Мына бүгүн 21 март жаздын башталышы Темир айылында жакшынакай ушундай бир четти карасак концерттик программа ыргесе өтүп атат да, ыргесе. Бул ыргесе биздин айылда мындай адат болуп калган. Ар бир жыл сайын өтүп турат. Ыргесеге даярданганын өзүңөр деле көрдүңөр болуш керек. Аябай жакшы. Бул бир четти карасаң улуттук баалуулуктарды баалоо, сыйлоо жана урпактарга өткөрүп берүү бул эсептелет да бул. Себеби деген азыркы кичине жаштар бир аз унуткарып баратат. Ошону эске салып, азыр мамлекетибизде дагы маданиятка аябай жакшы көңүл бөлүнүп атат. Ансыганда бул Темир айылында дагы Темирдин айылы өзү азыр 5000ден ашык жашоочулар болуп калды. Чоң ушу Садыр аке айылындагы эң чоң айыл бул жер. Ушу тем более бул жер центри болот Борборда. Ошо 8 айылдын. Бүгүнкү майрам аябай жакшы маанайда, аябай жакшы уюштурушкан балдар жакшы уюштурушуптур. Келген Ноорус майрамынын берип аткан концерти, сармердени кадимки эле өздөрү артисттердей болуп жакшынакай кылып ырдап жакшынакай кылып берип, бийлери дагы аябай жакшы болуп атат да. Анан клуб толтура элдин маанайы аябай жакшы, майрам жакшы өтүп атат. Айылыбызга Кудайым ушундай кут болуп турсун. Ноорузубуз элдин баарын Ноорус майрамы куттуу болсун. Элде журтта тынччылык болсун. Умай эне айткандай элдеки сөз илгертеден бери калган сөз ушинтип жер жарылып чөп чыгып, жер бети менен көп чыгып, желин ийип сүт толуп, кампаларда дан толуп, королорго мал толуп дегендей элде журтта аябай молчулук, токчулук, береке, ырыс-кешик болсун. Казанын кайнатып, дастарконун жайнаткан Ноорус майрамы учурда бардык аймак шаарларда кызуу белгиленип жаткан учуру. Өзүңүздөр көргөндөй бүгүн Темир айылында дагы Ноорус майрамы жогорку деңгээлде белгиленди. Элдик ырлар, каада салттар, үрп-адаттар, жалпы эле кыргызга таандык бардык ырым-жырымдар өткөрүлдү. Учурдан пайдаланып, жалпы өлкөбүздөгү мекендештерди Ноорус майрамы менен куттуктайбыз. Бакыт Өмүрзаков, Анелия Темиркулова, 7 канал.